Ассалому алейкум, кыргыз элим. Бул мен Темирбек Тимур Сабырбеков, Афган согушунун ардагери. Кезектегидей эле ушул эфирге чыгып, ушул өлкөбүздө болуп аткан окуяларды ушуну айтып кетейин дедим. Мен дагы жөн тура алган жокмун. Көп событиялар болуп атат. Ошол боюнча сиздер менен оюмду тең бөлүшөйүн дедим. Мына жакында эле ушул баягы мушташ боюнча мен өзүмдү оюмду айткым келет. Бул баягы кызуу кандыкка алдырып өзүн бул эмоцияга алдырган мына жаш балдар биринчиден тарбия көрбөгөндүк, баягы көчөдө жүрүшүп эле баягы булар телефондон чыкпай ошол мушташты жана боевиктерди көрүп атып өзүнчө эле ошондой эмеге бир ошондой событияларга кирип кеткен да. Анан мен муну менен эмнени айтмакчымын? Биз болсо илгерки баягы Советтер Союзу убагында бизде тарбия башкача болгонбу, мындайга баягы толпа болуп алып бирөөнү сабаш деген андай мындай чынында болгон эмес да. Чыкса эркекче бири бирге чыгып алып, анан кийин мынчалык эме болбой бири бирине мындай аябай жана зөөкүрдүк мамиле кылбай ким күчтүүрөөк болду ошо менен эме ажыраштырып койчу. Ошо боюнча эркекче кетип калчу. Азыр эмне болуп атат? Эч кандай ой жок, последствиясы эмне болот? Эл эч кандай аны билбей эле баягы кызуу кандыкка мен кыйынмын, мен жакшы эме кылам деп мушташып мына эмне болуп атат анан. Балдар, жапжаш балдар өмүрү кыйылып кетип атат ошо. Ошону буну дагы мына ата энелер көзөмөлгө алыш керек да балдардычы. Көбүрөөк китеп окутуш керек. Жана Чыңгыз Төрөкулович Айтматов атабыздын ошол китептерин көбүрөөкчү мындай. Эмне деген бизге? Күн сайын эң кыйын бул күн сайын адам болуш деп. Ошонун чыгармаларын окутуп, мындай кичине адамгерчиликке, мээримдүүлүккө ошого биз тарбия беришибиз керек. Анан жанагындай зөөкүрүлүккө, кызуу кандуулукка алдырып, эмоцияга алдырып, ошондой жаман иштерге барып атат мына. Ошону биз мен как мугалим катары мен мектепте, лицейде бүттү аракетимди жасайм ошо. Ошондой балдарга сабактан тышкары дагы ушул жагын көп маани коем да менчи. Балдарыбызды мындай юридикалык жактан мындай кичине тааныш болсун депчи. Ошонун баарын билбесе, келечегибиз кандай болот биздинчи? Ошол урматтуу ата энелер, балдарга мындай көңүл буралып, жакшы адамдык сапатын өстүрүп, чоңойтуп, аларды окутуп, мынакей балдар кыргыз элибиздин келечеги да. Биз ошо келечекти тарбиялашыбыз керек. Ошондой урматтуу кыргыз элим. Экинчи өзүмдүн дагы бир проблемаларды айта кетейин. Эми мына бизде ДТП, жол кырсыктары аябай көп да, билинбегени менен. Бүт жерде көбүнчө мына чоң жанагы хобо деп коет го. Ошонун слепая зона деп коет экен. Мына сол жагында айдап алып кетип баратат, а оң жагындагы машиналерди көрбөйт экен да. Слепая зона деп коет. Анан кийин каптал менен бияка чыгам деп өзүнүн жолунан тиги кичинекей машиналерди сүйрөп кетет или уруп кетет, жөлөп кетет. Ушундай кырсыктар аябай көп да. Анан кийин жанагы кишинин өмүрүнө дагы аябай коркунуч алып келет экен алар. Көрбөй калышат экен да. Ошондой водительдерди, айдоочуларды мисалы ошого арендага берип аткан жана хобого ошол ээлери сөзсүз жана инструкция өтүш керек. Инструктаж деп коет. Илгери инструктаж. Күн сайын эртең менен 6-да баарын тургузуп алып, ар бирөөнөн инструктаж алып, жанагы ичип келдиби текшерип, баарын тең кайра айтып, ошентип турбаса, азыр ДТП аябай көп болуп атыптыр. Көп жерде ошондой. Мына велосипед менен кетип аткан өткөндө аялды көрбөй слепая зона тебелеп кетиптир дейт. Дагы бир кичинекей фит жанагы көрүнбөйт да. Аны сүйрөп кетти дейт бир 20-30 метрге. Ушундайлар кырсыктар көп болуп атат.
Анан жанагы эмеге азыр эми стройка көп болуп атат. Жанагы таш кум ташыйт экен. Аларды да гонка кылып койгон, ошо гонкага салыпчы. Ар бир рейсиң 600 сомдон депчи. Алар байкуштар жагын талашып, ошол күнүгө бир рейстен 600 сомдон таап батыраак жетчү гонкага түшүп алышат да. Анан кайдагы эме жолду мындай карашчы. Ошонун дагы баарын этиятташыбыз керек да, урматтуу балдар. Ошол эми жанагы Кытай маселеси боюнча жер сатуу, жер эч качан сатылбайт. Мына дагы мен өткөндөгү чыкканда айткам. Мен да аныктап атам, мынакей жер эч качан сатылбайт. Поэтапно кетет. Урматтуу президентибиз мынакей Садыр Нуркожоевич баарын өзү да чыгып айтып атат, мынакей кандай гана эме кылып. Ошонун баарын тең биз билишибиз керек. Анан жана выскочкалар бар, өзүн ошол эмеден көргөзүш керек да. Ошол теманы көтөрүш керек. Анан мен кыйынмын депчи. Андай болбойт да, мындай ойлонуш керек да кичинечи. Элди дүрбөлөңгө салып, лишь бы жанагы раскачивание лодки деп коет. Эми мен билбейм, артында ошо жаш балдардын артында бирөөлөр турабы, турбайбы, мен аны факты билбейм аны. Бирок ошондой жолдорго барып аткандарга мен айтып коермун. Бул туура эмес, бул. Андайды токтотуш керек. Анын баары эми мындай жинди адамдар жок да, баары тең уже билишет эмне болуп атканын. Мынау Кытай менен жанагы Кытайдын жана тентек кылып койгон тиги буларды мынакей рахмат ушу министр внутренних дел Уланбекке Ниязов. Кандай гана оперативно мына сразу эме кылды, сразу выдворение кылып атат. Сразу кармап туруп жестко. Аларды аяган киши жок аларды. Закон иштеп атат, мыйзам иштеп атат бардык жерде. Мына премьер-министрдин иштеген ар бир тармакы уже иш жүрүп атат, мынакей. Бардыгы башынан кетип атат, мынакей. Иштин баары тең. Биз только эл колдоп турушубуз керек. Жанагындай негативный информацияны эмеге жеткиришибиз керек соответствующий органдарга. Ошентип чогуу иштесек, бизге жеңилирээк болот да. Астыга умтулганыбызга, өнүгүшүбүзгө жеңил болот. Ошон үчүн биз астыга умтулуп, жакшы жолго түшүшүбүз керек да. Ошо мынакей Си Цзиньпиндин Кытайдын представители келди мына жакында. Садыр Нуркожоевич ачык айкын айтты. Мына келген кытайлык ошо жумушчулар, алар эмесин, кыргыздын менталитетин, ырым-жырымын, ошонун баарын тең билиш керек, жакынакчы. Сыйлаш керек деп атат. Наркын кыргыздын. Биздин өзүбүздүн үрп адатыбыз бар да, аларга мына президентибиз түшүндүрүп айтып атат, мынакей. Анын баары тең кетет, ордунда болот, Кудай буйруса. Анан биз эми өнүгүп аткан өлкөлөр менен өнүгүп кетишибиз керек да. Инвесторлорду тартып, өнүгүү жолуна түшүп, жана чоң проекттер кирип атат. Ошонун баары тең ишке ашса, Кудай буйруса, мен чоң ишеничтемин. Ошо жакшы мындай өнүккөн мамлекет болобуз деген. Эми элим чоң рахмат көңүл буруп койгонуңуздарга. Мынакей күн аябай ысып, мынакей азыр кичине азайып ордуна келди. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Эс алып аткандар болсо жакшы эс алыңыздар. Иштегендерге ишиңерге ийгилик, элибизде тынччылык болсун, өнүгүп өскөн мамлекет бололук. Рахмат.